Assalamu alaikum трактор sürücüler. Bugün bizden söz kılatılan Zümrüyon 110 traktörümüz. Bu traktörümüz Kıtay'dan çıkan 110 attım gücü var. Döngölökleri ayavay ыңгайлуу. Hazır iki razmeri var bizde döngölökler boyunca. Культивацияга түшкөн жана сока такканы. Себеби сока такканы biraz широкийраак болот, сымат көбүрөөк болот. Анан бул трактор боюнча маалымат бере турган болсок, аябай экономичный, аябай сапаттуу жана гарантиясы бар bizde. 1,5 миң саат моточастыбыз 1,5 миң саатка гарантиясы бар. Болбосо 1,5 жылга гарантия. Анан бул жөнүндө тааныштырып берсек, 150 литр бага солярка куюла турган. Анан кабинасы боюнча айта турган болсок, тааныштыра турган болсок, өтө ыңгайлуу. Бар жок шарттары каралган, кондиционери бар. Электр приборлору бар жогу өзүндө көрсөтүп турат. Азыркы заман бап. Ревес рычагдар бар. Оборот вон бар. Рушник бар. Жана ошондой эле бул жактагы сырганы иштетүүчү, шаймандарды иштетүүчү рычагдарыбыз бар. Кошумча бул жерде кошумча нерсебиз бар. Бул деген нагрузкага карап солярка расход кылат. Себеби трактор өзү command rail деп айтылат. Аппарат эмес, бизде трактор сүйүүчүлөр бар жогу аппарат деп айтышат. Мурунку тракторлор аппарат болчу. Азыркы заман бап command rail деп форсункаларыбыз электрондуу. Нагрузкага карап ар түрдүү кандай десем, кыйналган убактысына карап туруп тракторду тиги регулировка менен иштей берет. Себеби таблодо көрсөтүп турат бар жогун. Сыргасы боюнча тааныштырып кетсек, сыргасы дагы аябай сапаттуу. Регулировка тягалары бар. Жана бизде мурунку трактордагы эле винттери бар, вондор бар, сыргалары бар. Бар жок шартта ыңгайлуу. Жана плавающий, жана ылдыйга баса турган. 3 положениеде. Шум изоляция каралган. Себеби иштөө маалында магнитофон коюп кенен сүйлөсөңөр, телефондо сүйлөсөңөр шум кыскасы жок. Анан гидро несі боюнча баа айткандай 3 положениеде. Ылдыйга басат, көтөрөт жана плавающий. Себеби сокуга плавающий керек. Тетиктери аябай бизде кенен базарда болбосо дагы биздин өзүбүздө сапаттуу майларыбыз ушул тракторга жетүүчү шаймандардын жана тетиктердин ар бири бар.